Биз китайский Play Market'тен Taobao приложениясын көчүрөбүз. Бул жерге биз кантип жазабыз? Google переводчикке киребиз дагы Taobao деп жаза алабыз. Жазгандан кийин бизге ушундай эки кытайча тамга жазылат. Бул Taobao деп жазылганы кытайчасы копировать этип алып келип бул жерге вставить кылабыз. Вставить кылганда мына бизге Taobao приложениясын көрсөтүп берди. Биз ушул эки кытайча көк тамганы жазабыз. Мен качет этип койгон элем. Сиздер күтө турасыздар, мына жерде тоголок болуп жүзгө жеткенге чейин. Анан установить деген кнопканы басабыз. Кичине күтө туралы. Эndi басабыз. Открыть. Бул жерге пока кирбей турабыз. Эми биз Alipay'ге Кыргызстандын номерин жазып алабыз. Биз Play Market'тен Alipay деп жазып алдык. Установить кнопкасын басабыз. Загрузка болгончо күтө турабыз. Загрузка болуп жатат азыр. Мурун Alipay'иңиздер бар болсо, анын баарын өчүрүп салыңыздар демекчимин. Кайра жаңы номер менен көчүрүңүздөр. Эгерде мурун аракет кылган болсоңуз, ал номер менен кире албайбыз. Открыть деген кнопканы басып, ушул көк түстү басабыз. Разрешение беребиз приложенияга. Эми караңыздар, бул жерге биз Кыргызстан деген, Кыргызстандын 996 деген кодун тандайбыз. Үстүндөгү кытайча жазуу турат, ошол жерди бассаңыздар, англисчеге да которуп алсаңыздар болот. Эми бул жерге биз 0-ду жазбайсыздар. Номердин өзүн жазып кетесиздер. Негизи Мегаком менен тез кирет экен, муну мен практикада көрдүм. Эми алды көк түстү басабыз. Көк түстү басып, азыр код келгенче күтө турабыз. 2-3 жол келди, мен бул жактан кыскартып кесип койдум. 3-чү жолкусунда код келди. Сиздерден да ушундай болот. Паниковать этпейсиздер. 2-3 жолу проба кыласыздар. Код келгенден кийин ушул көк түстү басабыз. Загрузка болуп жатат. Сиздерден да ушундай болот. Коркпоңуздар, эчтеке болбойт. Бул биринчи кайра эле ошол номер келди. Эми мына караңыздар, ушул жерде турганда сиздерди ушинтип кечке загрузка болуп тура берет. Үстүндөгү стрелканы басып чыгып кете берсеңиздер болот. Taobao приложениясын ачып алдык. Ачкандан кийин эле билесиздер, бул жерде оранжевый түстөгү ушул кнопканы басабыз. Басканда эле бизге бул жерден азыр биз ушул оранжевый түстөгү кнопканы басабыз. Болбосо сындагы төгөрөкчөнү бассаңыздар деле болот, эгерде мындай кнопка чыкпаса. Бул жерге бизге сразу эле Alipay'дин логотипи чыкты. Кээ бирөөңүздөргө бул жерде болуп калышы мүмкүн. Бул жерге мындай болуп чыгат. Ошол жерде биз через Alipay киребиз деп басабыз. Уруксат сурап атат, биз разрешение беребиз. Бергенде эле караңыздар. Азыр Alipay аркылуу биз кирген жатабыз. Бул жерде биз ова деген көк белгини басабыз. Мына көрдүңүздөр, биз уже Taobao приложениясына регистрация болуп алдык. Через Alipay кирдик. Бул жерде төгөрөкчөнү баскандан кийин караңыздар. Мына бул биз жана мен сиздерге көрсөткөн ушул Alipay'деги логин аркылуу кирдик. Биздин регистрациябыз ушун менен бүттү.